Азамат байке менен ушу эң башында биз Индияга кете электе ушундай договор болгон. Эгер вдруг Индияга барып, биздин анализтерибиз таза чыгып, же болбосо лечениябыз жакшы өтүп, акча калган болсо, кийинки муктаж адамдарга, Азамат экеге эмес же бул фондко эмес, кийинки азыр ошо Индияга кете албай, ошо акча каражаты гана кармап туруп, бирок ден соолугун жакшыртып алыш керек болуп аткан башка дагы адамдарга ошо акчаны өткөрүп беришибиз керек болчу. Ошол максатта мен азыр фондко келдим. Азамат акеге отчет берип, ошо ким муктаж болсо, сиздердин аманатыңыздар ошо дагы башка адамдардын өмүрүн сактап калганга жумшалсын деген ушундай чечим менен келдим. Анткени бардыгыбыз бул дүйнөдө конок экенбиз, бардыгыбыз бул дүйнөдө жакшы гана өзүбүздө жакшы ойлор менен, жакшы максатта гана жашашыбыз керек экен. Ошол себептен Азамат кеге азыр ошентип келип, ошону баарлашканды туура көрдүм. Ошол максатта азыр келип отурам. Баарыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен сиздер менен өтө орчундуу бир маселе менен бөлүшөйүн деп турам. Буга сиздин пикир өтө зарыл. Кимде ким көрүп аткан болсоңуздар, кайдыгер карабай туруп, бир адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн сөзсүз пикирди билдириңиз. Канча көрүүчү болсо ошончо пикир болгондугун мен өтүнөм сиздерден. Бул жерде бүгүнкү күндө кайрымдуу болуп коомдук фондуна канчалаган кайрылуулар бар. Бирок ушул кайрылуулардын ар биринде адилеттүүлүк болсо экен дейм. Каражат топтолуусу дагы ошол эле чет өлкөгө баргандан келгенге чейинки аралык, эгер турак жай тургузсак дагы бардыгы мындай бир ачык айкын болсо экен деп, мен сиздердин алдыңыздарда мындай ачык иштерди жүргүзүп келем. Бул менин бүгүнкү күндө сиздерге кылган мындай бир кызматым, бүгүнкү күндө өзүм үчүн таап аткан сооптуу кадамдарым деп билем. Бирок ар бир нерсени Кудай көрүп турат, Кудай билип турат. Аллах Таала бизди ар дайым көрүп турат деген түшүнүк менен кылсак, мен ойлойм баары жакшы болот. Мен айтайын деген сөзүм, достор, Болсунбек деген мекендешибиз кайрылган. Кайрылганда бир тыйын акчабыз жок калды. Эртең больницага, Кыргызстандагы больницага барганга акчабыз жок деп кайрылган. Болгон акчалар жумуш отуруп чарчадык. Эртең бизге жардам берип, видео чыгарып берип койсоңуз деген чакырык болгон. Анан менин үйүнө баргам. Барып, үйүнө барып видео чыгарганыбызда, достор, биз муну аябай рахмат айтып чагылдырып келебиз. Ошол видео чыкканы 3 күн ичинде бул жерде 600 миң, 700 миң сомдой акча чогулган. Бул акча чогулган акча да менин чөнтөгүмө чогулбайт, достор. Ушул нерседен башынан түшүнүп алыңыздар. Ар бир кайрылган адамдардын өздөрүнүн чөнтөгүнө түшөт. Бул менин чөнтөгүмө түшпөйт. Фонддун эсебине түшпөйт. Алардын чөнтөгүнө түшөт. Ошентип Индияга кетип, кайра келди. Келгенден кийин ал жактагы эң өкүнүчтүүсү ошол Болсунбектин абалы жакшырбайт деген чечимди берген. Бирок ошондой чечим менен кайра кайтып келишти. Келгенден көп узабай ошол видеолор чыгып атты. Бир эле биз чыгардык деп да айткандан алысмын. Башка дагы каналдардан чыгып жатты. Бирок каяктан чыксын, бул жерде маселе жок. Элден чогулган акча элге кетиш керек деген гана мен айтып атам да, өтүнүштүү. Бизде ошондой принциптер менен. Эми бул жердечи, достор, барып келгенден 20 миң доллар наличие колго артып атат. Эми ушул маселе ушунда. Ошол арткан акчаны эми ошол жазайымдын үстүндө үйү бар экен. Өздөрү тырмалаңдап атып, ошол үйдү алам деп жүрүп байкуш ооруп калыптыр Болсунбекчи. Раматылык болуп бүгүн дүйнөдөн өтүп кетип отурат. Жаткан жери жайлуу болсун. Эми ушул чогулган 20 миң доллар акчачы, достор, бардыгын алып алып бербеймге чыгып атат. Бул башында берем деп аткан, берем деп бизге офиске алып келген. Алып келгенде мен айткам, жазайым, мунун бардыгын мен алып келген акчаңдын баарын алып кое албайм. Мен ага мындай адамгерчилигим туура келбейт. Сен мындай ачуулук алдырба. Мен мунун 10 миң долларын сен ал, 10 миң долларын өзүңөн кийинки муктаж адамдарга таратып бер дедим. Ага макул болгон. Эми бүгүн кайра макул болбой, тууган уруктары чыгыптыр. Буну эмнеге сен берип коесуң, эртең балдарың деген чоңоюш керек деген. Эми ушуга мен ушул пикирди, достор, силерден жардам керек. Силердин пикириңер керек. Эл чечет. Буну ошонун айланасындагы 3-4 бир туугандары чечпейт. Анткени себеби маселени эгер бир туугандары чече турган болсо, алар элге кайрылбаш керек. Элге эч убакта кайрылбаш керек. Эл чогулткан акчага эйлик кылбаш керек. Мен ушундай принциптемин. Ушун үчүн силерге кайрылып атам. Бул боюнча биз мыйзам алдында дагы талап кылсак, талап кыла алабыз. Болгону гана силерден кеңешейин. Бир ооз маселени ушундай кылып чечейли деп,
айтып жатам. Эми ошо чогулган акчаны өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Азыр өзү кайрылганда ошол Индияга барып кайра келе албай жол киреше жок болуп аткан мезгилде да мен эч бир барган бир да кыргызды талаада калтырган эмесмин. Азыр дагы ошол жакта жаткан кезде, ошол мезгилде бияка келгенге билети жок жатканда бир да бир тууганы ал жерде билет алып берейин делген эмес. Мен ошол билетти мен өзүм бир жакшы адамдарга байланышып, ал билетин алып берип, анан учуп келишкен. Эми бул жерде бул акчанын бардыгы менин бир туугандарым тиги $1000 берген, тигил берген деген мындай баягы Миландын бир шылтоосуна кирди. Эми эгерде мен айтып атам да, эгерде ошол мезгилде эле бир туугандар бере турган болсо, анда эмне үчүн үйдө ооруп жатканда бербейт? Эмне үчүн Индиядан келе албай жатканда бербейт? Мен берген жок дебейм бир туугандарым. Бир туугандары берди, Алла ыраазы болсун. Бирок достор, маселе элден чогулган акча элге кетиш керек да. Азыр өзүнөн кийинки ооруп аткан адамдар кыйналып атышат. Ал акчаны мага бер деп аткан жокмун. Өзүнөн кийинки адамдарга берсин да. Берип кой деп атам. Ошолор да жакшырсын. Алардын да бирөө баласын жоктоп, эртең ыйлабасын. Сен $20,000 баарын алып эмне кыласың? Сен баарын да бер деген жокмун. $10,000 ал, $10,000 бер. Өзүңөн кийинки муктаж адамдарга беришибиз керек. Берсек алар сүйүнөт, ыраазы болот. Бир адамдын өлбөй калышына себеп болуп калабыз. Азыр мынакей, акчасы жетпей Индияга кете албай аткандар бар. Индияга барып ал операцияга кире албай аткандар бар. Мына ошондойлорго берилиш керекпи же берилбеш керекпи? Ушуну сиздин пикириңиз, комментарийге сөзсүз пикириңизди жазыңызчы. Анткени бул өтө зарыл. Эми бүтүндө канчалаган кыргыз берген акчаны бир келин чечип койбош керек. Ошол колунда турган акча менен ошонун келиндин, ошол жазайымдын өзү чечпеш керек. Анын айланасында бир 3-4 киши чечпеш керек маселени. Эгерде 3-4 киши чечсе, мына азыр мага дагы ушундай бир туура эмес, мындай бир эме болуп атат да, достор. Буга мен макул эмесмин да. Анткени эгерде жок, жазайымдын өзүнө калса деле мага айырмасы жок. Кала берсин. Бирок ага калганча кыйналган мына жакта канча дагы азыр данный моментте кайрылып атат адамдар. Ооруп Турцияда жатат мынакей. Элмира деген карындашыбыз, дагы башкалар канчалагандар жатат. Ошолордун бардыгында акча зарыл болуп атат. Ошолорго бериш керекпи? Бериш керек деп ойлойм. Анткени эл кыйналып атат. Ошол акчаны эптеп топтолуп атат. Анан ушуну элдин өзүнө чогулган акчаны эле өзүнө бериш керек деген дагы ойлору бар. Достор, оору күтпөйт, башка күтпөйт. Ошон үчүн мен ойлойм, учур саатында убакыттан уттурбай бергендигибиз оң. Ошон үчүн туура түшүнүп кабыл алыңыздар. Комментарийге сөзсүз пикир билдириңиз. Сиздин пикириңиз маселенин оң жака же сол жака чечилишине сөзсүз себеп болот. Анткени биз ушул комментарийге карап туруп, элдин пикирине карап мен чечим чыгарам. Эгер элдин пикири көбү ооба кийинки муктаж адамга берилсин, ал жерде же баласы Кудай сактасын, балдары оорукчан эмес, өзү оорукчан эмес, баары жакшынакай, үстүндө үйү бар. Эми бул айымга эмне керек? Мен үстүн мындай кылып жаап берейин дедим, ага макул болгон жок. Андай кылайлы дедим, макул болгон жок. Эми ошого бардыгын эле берип коюшка силер макул болсоңор, мен макулмун. Бериле берсин. Анткени мен эч нерсем кетпейт. Достор, ушуга адилеттүү ой пикир керек. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Туура чечимдер менен, туура кадамдар менен биз жашообузду жашашлыкты жараткан насип кылсын. Ары бери басып, кухняга чейин барып суу алганга, бул жака тамак ичкенге ушул эле ошого арканды алып калдым. Тилекке каршы ушундай кылган аракеттеримдин мээнети кайткан жок. Жолдошум өтүп кетти. Биздин бир тууганыбыз, мекендешибиз, замандашыбыз болсун деп бүгүн биздин катарда эмес экендиги өкүнүчтүү. Дагы башка адамдардын өмүрүн сактап калганга жумшалсын деген ушундай чечим менен келдим. Анткени бардыгыбыз бул дүйнөдө конок экенбиз, бардыгыбыз эч качан Аллах таалам сиздерди ден соолук менен сынабасын. Бул жактан эми колубуздан келген нерсени кылдык. Кыргызстанда баягындай медицинадан колдон келген нерсени көрсөттүк деп врачтар ошентти.
уже 1 мүнөттөн кийин эле мен түшүп кетет. Сатурациям түшүп, жүрөгүм 130-140 болуп кетет. Буну алып базып, ары бери базып, кухняга чейин барып суу алганга, бул жака тамак ичкенге, ушул эле ошого аркада алып калдым. Будан чыга албай. Туалетке дагы могул жеке отурам. Мындай биотуалеткечи. Анткени тиги жака чыгып барганга уже жыгылып калам да кыскасы. Воздух кислород жетпейчи. Тагдыр башка салса көтөрбөскө айла жок. Бир нече убакыт өпкөсүнөн жабыркап, коомчулуктан жардам сураган Болсунбек Батырбеков көпчүлүгүңүздөрдүн эсиңиздерде болсо керек. Дал ошол мекендешибиз бул өмүр менен кош айтышып, 15 сентябрда дүйнөдөн кайтты. Артында чырактай 6 баласы. Жолдошум жакшы болуп кетсе эле болду деп чыркырап, таманы жерге тийбей жардам сурап, ар эшикти каккылап чыркыраган жубайы Жазайым калды. Ажал келсе, аны эч ким алып кала албайт. Кайрымдуу бол фондунун талаптарынын бири дарыланган адамдан артып, же болбосо жазмышка баш ийип өмүрдөн өтүп кетсе, чогулган каражат андан кийинки муктаж адамдарга бөлүнүп берилет. Бул ар бир кайрылган адамдарга айтылат. Мындан улам Болсунбек мекендешибизге чогулган каражатты дагы жубайы дал ушул келишимди бузбай, жараткандын алдында баарыбыз жооп беребиз. Менин жолдошума окшоп муктаж болгондорго бериңиз деп алып келди. Аны фонддун жетекчиси Азамат Байматов Болсунбек мырзанын 6 баласы жашап жаткан үйдү толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүп, балдарга шарт түзүп, андан калганын муктаждарга бөлүп берүүнү туура көрдү. Алдыда ар бир тыйыны боюнча сиздерге маалымат берилип турат. Биздин бир тууганыбыз, мекендешибиз, замандашыбыз болгон Болсунбек бүгүн биздин катарда эмес экендиги өкүнүчтүү. Бирок ушул жерде адам болгондон кийин, инсан болгондон кийин Кудайдын жазмышына, тагдырына биз каршы чыга албайт экенбиз. Алсыз инсан биз жашап келебиз. Падышалар, хандар, бектер өткөн жашоо аламдан биз да өтөт экенбиз. Ошон үчүн биз сунган, кол сунган Болсунбек бүгүн жер жазаланып жатат. Бирок анын бар кезинде барктап кол сунган адамдарга ыраазычылык билдирейли деп турабыз. Экинчиден рахматыбызды айтайлы деп турабыз. Үчүнчүдөн ушул эми мындан ары биздин жардамыбыз тийбей турган жайга кетип отурат. Болгону биздин жардам алакан жайып дуа кылып коюшлук гана болуп турат. Эми бул жерде мен айтайын деген сөз, мына азыр жанымда ушу Жазайым отурат. Мына ушундай бизге кайрылган кайрылууларда Кайрымдуу бол коомдук фондунун атайын официалдуу кайрылууну камтыйбыз дагы. Жоопкерчиликтүү бир элдин жардам берип аткан адамдардын дагы жардам алып аткан адамдардын бир эмесин камтыйлы деген жоопкерчилиги. Бир эмени камтыйлы дейбиз да анан мындай келишимдерди түзөбүз. Топтолгон каражат мына жаңы келгенде айтылат ар бир мекендешибизге. Каражат максаттуу пайдаланыш керек. Ошо ден соолугунун жакшырышына бул акча колдонулуш керек. Ден соолугунан колдонулгандан кийин артып калган акча, жакшырып келгенден кийин артып калган акча силер үйүңөргө телевизор алып алганга, машина алып алганга, мал алып алганга акыңар жок деп билдирүү беребиз. Мына ушул жерде жазылып турат. Таанышкандай макул деп берге кол коюшат. Бирок бул жерде адам чогулган каражат өтүп кеткендиктен мен Жазайымга да азыр мындай сөз башында ыраазычылык билдирем. Себеби мындай адамгерчилиги менен ушу Азамат байке ушу топтолгон элден топтолгон мына каражат ошол фондко алып келип баарын өткүзүп берейин деп келдим деп отурат да. Эми бул жерден айтайын дегеним, мындай адамгерчилик үчүн биринчиден ыраазычылык билдирип атабыз. Анан болгону эми кыйналып аткан адамдарга биз бөлүп берейин деп атабыз. Бул акчанын суммасы ушу $20,000 каражат келип, анан мен дагы өзүмдүн пикиримди билдирдим. Бул менин пикириме сиздер дагы туура көрөт болушуңуздар керек. Ошо бардыгын эле бул фондко эле өткүзүп берип койду Жазайым. Анан өзүң дагы ушул тууралуу элге сөз башында өзүң оюң, пикириңди, эмеңди айтсаң болот Жазайым. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бардыгыңыздарга ушул биз жолдошум менен видео чыгарган күндөн баштап жардам берген ар бир инсандарга Аллах таалам ыраазы болсун. Эч качан Аллах таалам сиздер ден соолук менен сынабасын, ден соолугуңуздар бекем болсун. Биз ушул жолдошум видео чыгарган күндөн тартып ар бир күндө дагы ушу акча которуп турган адамдар болду. Бул акча которгондо ушул жолдошумун үмүтү күндөн күнгө үмүт болуп, ушу жашоосуна дагы себепчи болдуңуздар десем болот. Бирок тилекке каршы ушундай кылган
аракеттеримдин мээнети кайткан жок. Жолдошум өтүп кетти. Азыр эми ушул өзү Азамат байке менен ушу эң башында биз Инжага кете электе ушундай договор болгон. Эгер вдруг Инжага барып биздин анализтерибиз таза чыгып, же болбосо лечениябыз жакшы өтүп, акча калган болсо, кийинки муктаж адамдарга, Азамат экеге эмес же бул фондко эмес, кийинки азыр ошо Инжага кете албай, ошо акча каражаты гана кармап туруп, бирок ден соолугун жакшыртып алыш керек болуп аткан башка дагы адамдарга ошо акчаны өткөрүп беришибиз керек болчу. Ошол максатта мен азыр фондко келдим. Азамат акеге отчет берип, ошо ким муктаж болсо, сиздердин аманатыңыздар ошо дагы башка адамдардын өмүрүн сактап калганга жумшалсын деген ушундай чечим менен келдим. Анткени бардыгыбыз бул дүйнөдө конок экенбиз, бардыгыбыз бул дүйнөдө жакшы гана өзүбүздө жакшы ойлор менен, жакшы максатта гана жашашыбыз керек экен. Ошол себептен Азамат кеге азыр ошентип келип, ошону баарлашканды туура көрдүм. Ошол максатта азыр келип отурам. Баарыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Мына ушундай достор, дагы канча дагы бүгүнкү күндө бүгүн биз барбыз. Барташайлы деген эле чакырабыз. Мына ушул ошон үчүн мен сиздерге айтайын дегеним ушул. Мына жазайымдан дагы эми бүгүнкү күндө мына ушул өзүңүздөр уккандай, билгендей болушунча мен бул жерден үлгү катарында айткым келет. Бул карындашыбызды үлгү катарында. Кыргыздар деген адамзат мына ушундай никелешип, ак никелүү бир аял эркек бири-бирине ысыгында дагы, суугунда дагы, кыйынчылыгында дагы, жыргалчылыгында дагы бирге болобуз деген негизде нике кыйлат. Бирок ошол никедеги сөзгө туруп, ошол антына бекем турган адамдар деги эле жашыбызда көп болсун жашообуздачы. Ошол кыйналган кыйынчылыгында бүгүн таштап кеткендерди мен бүгүн чекеден көрүп келип зээнимге ийит да. Бирок бул карындашыбызга мына Кудайга шүгүр, өмүрүнүн акыркы секундтарына чейин жанынан кетпей, кыйналса чогуу кыйналып, ыйласа чогуу ыйлап, сүйүнсө чогуу сүйүнүп жүрүп, анан мына ушул сапарга өзү узатып отурат да. Эми бул өкүнүчтүү бир четинен өзүнүн мына Кудай астында жүзү жарык деп ойлойм. Ушул достор, эми маселе чогулган каражатты толугу менен эле биякта муктаж болгон адамдардын баарына таратып коюш керек дегенге мен ушул фонд жетекчиси катары мен ушуну жазайымга да айтып атам. Баарын таратып берип салыш керек дегенден алысмын. Бирок бул сунушуна аябай ыраазымын. Анан ушул бир тууганыбыздын дагы аркасында балдары калды. Наристелер, кичекей биздин замандаштар, бир туугандар, ошолордун дагы 6 баласы бар. Болсунбектинчи 6 баласы. Тырмактай мындай балдар чоңоюп атат. Ошолордун дагы үстүн Болсунбек ушундай кылайын деген пландары бар экен үйүн. Мына ошондой ошол бүгүнкү күндө ошол үйүн дагы толук немени камтып, Кудай буйруса, бул маселени растап, анан ошондон арткан калган акчасын дагы азыр Кудай буйруса биз растап бөлүштүрүп туруп, ошо кыйналып аткан бир туугандарды азыр список кылып атабыз. Анын баардыгын видео отчет кылып, Кудай буйруса, эми бул жерде тапшырылат. Ошо тапшырылганда дагы өтүнүч менен тапшырылат, аманат катары. Себеби биз бар кезинде ошо колунан келишинче кол сунган адамдар, эми жок кезинде жок дегенде Куран окуйлу. Мына бирибиз дүйнөдөн өтсөк, бирибиз үчүн Куран окуй турган айланада адамдар болуш керек. Ошон үчүн мүмкүн болсо эми Болсунбекке ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар, бир дастарконго отургандагы намазыңыздарда сөзсүз бир эстеп, ушул Болсунбекке сөзсүз бир багыштап Куран окуп коюңуздарды өтүнөм. Биз дагы эми колубуздан келишинче биз видео отчетторду жасап, ошол үйүн дагы ошол үстүнкү эмесин крышаларын жаңылап, жана башка жасап аткан аракеттерди биз сиздерге сөзсүз чагылдырабыз. Кудай буйруса, эми жазайым. Аллах Таала бекем сабыр берсин. Аллах Таала ошо аркасында калган 6 балага өмүрүн узак кылып, ыйманын толук кылып, ошо акыл эстүү, илимдүү, билимдүү балдар чыгып, атасын ушундай акыретте кубана турган, сүйүнө турган илимдүү, билимдүү, ыймандуу балдарды тарбиялап өзүн Кудай буйруса. Эми эркектин дагы, эненин дагы, атанын дагы эмесин толук бир тизгинде кол кармай турган акыбал келип отурат. Эми ошол мындан аркысында жакшы бир эмеңди жасап,
тарбияңды берет деген мен ишенем. Анан биз дагы эми сени таптакырында эме кылып таштап койбойбуз. Колубуздан келишинче, колдон келген бир дагы да бир неме жасаганга аракет кылабыз. Кайрат кыл, сабыр кыл, анан ыйманы саламат болсун. Бир тууганыбыздын, мекендешибиздин, замандашыбыздын Болсунбек жаткан жериң жайлуу, ыйманың саламат болсун. Биз ошо больницада жатканбыз, анан ошо жолдошум ошентип бул жактан Кыргызстандан айыктыра албайбыз деп врачтар айтышты. Анан бир эме пульмонолог профессор аял ошо айтты да, Индияда медицина аябай жакшы өнүккөн. Силер Индияга барсаңар, ковид маалында ковид болгондорду Индиядан жакшы айыктырып өтүшүптүр деди. Анан биз Индияга баруунун жолун издеп баштадык. Кантип барабыз, ким менен кандай барабыз деп. Анан ошол эле жерде больницада жатып кеткен ошо Сейилкан деген эже бар экен. Ошол Сейилкан эженин номерин таптык. Аны табыш үчүн дагы бир канча убакыттар өттү. Анан ал эже менен байланышып, ал эже сизди айтты. Азамат акеге баргыла, ошол жардам берет, айтып берет, эмне керек, кандай кылыш керек деп. Анан ушу сиздин офисиңизге келип, сиз менен сүйлөшүп, видео тартып, как раз ошондо биз жолдошум менен больницадан жаңы чыгып үйдө болчук. Орозо айы да башталып калган. Биз сиздин видео тартып киргизгенден кийин эле уже 3 күндөн акчабыз даяр болду да. Даже ашыгым мененчи. Анан биз ошондой лечение алуу максатында кеттик. Биринчи очередте лечение эмес, бул жолдошума туура диагноз коюу максатында. Потому что бул Кыргызстанда бизге диагноз да туура коюлбайткан да. Чаңга аллергия болуп атат деп ушундай эле деп коюшкан. Анан Индияга ошол максат менен кеткенбиз, бирок тилекке каршы бир айдан кийин уже экинчи айга караганда биздин анализдерибиз начар болуп, жолдошумдун өпкөсү ушу 60% иштен чыгып ушундай болуп калыптыр. Анан ошол жерден бизге единственный ушул силердин азыр жалгыз гана шансыңар бул өпкөнү алмаштыруу операциясы деди да. Бирок өпкөнү алмаштырганга деле эч кандай гарантия бере албайбыз, потому что бул өпкө деген адамдагы эң чоң орган бул өпкө деди. Бул боор же бөйрөк эмес. Буну силер туура түшүнгүлө. Эми бирок мындай үмүт экен да. Ошо адам сени карап, жалдырап көзү менен күтүп турса, анан сен бул нерсе болбойт деп туруп чуркап кое албайт экенсиң. Мен үйдө мисал Индиядан келген күндө дагы бир жумадайын жолдошум жакшы болду, ошо жолдон кыйналып. Бир жумадайын эле уже айтып баштады да. Чурка аракет кыл, эптеп $100,000 табайлы, тезирээк кетели, могу сентябрь айдын аягында биз уже кайра Индияга барабыз деп аракет кылып атканбыз да. Тилекке каршы андай болбой калды. Индияда биз ошо барганда эле бизди самолеттон прям тосуп алышты. Анткени мен жолдошум баягы аба жетпей кыйналган үчүн бизди самолеттун оозунан уже тосуп алышты да. Сразу больницага алып кетти. Чындыгында бул Индиянын медицинасы аябай өнүгүптүр. Больницада 24 саат карайт экен. Ошо бир адам, бир пациент жатты, ар бир пациентке 2ден медсестра бөлүнөт экен. Ал ошо жанында туруп, капельницасын салып, уколун берип, ошентип карашат экен. Аябай жакшы. Эртең менен 6да келип, жуунтуп, бир сыйра мындай жиркенип, эметпей эле жакшынакай кийимдерин которуп берет экен, өздөрү кийим беришет экен, форма. Жолдошум ошентип карап өтүштү. Экөөбүз бир палатада жатып, жанында карап жатыптым. Переводчиктер келип которуп беришет. Врачтар эмнени айтып атат, кандай кылышыбыз керек, эмне болуш керек. Анын оплатасы ошо кеткен кандай уколдар, каражаттар кетсе, ошону чек түрүндө мындай алып келип беришет экен. Ушундай деп анан биринчи ташка түшүп, ошо жерден төлөйт экенсиң. Бул жерде эми Индияда ошо биз 2 ай аралыгында жүрдүк. 2 айда ошо көп эле кыргыздарды көрдүк, өзүбүздүн мекендештерибиз.
ошо фонд жок, өздөрүнчө адашып, же болбосо дагы жеке бая мен деле мына Инжага барып келдим да, Азамат эке. Анан эртең мен да кыйын болуп, мен деле Инжаны кыйратып алып бара алам. Аяктын медицинасы мошун экен деп бирөөлөрдү алып барып туруп, анан ара жолдо калтырып, өзүм Инжанын тилин билбесем же элин билбесем, бир эле билген больницаны билип алып, ошентип алып баргандар толтура экен. Индустардын өзүнүн тилин билиш керек экен биринчи, же англисче билиш керек экен. Андай билбей туруп эле кыргыздарды орто жолдон $2000, $3000 ошо ашып кетпесе, ошол эле акчаны мен сага кемирак кылып алып барып берем деп туруп, алып барып анан ара жолдо таштап кетет экен. Ал байкуштар же Кыргызстанга кайтып келе албайт, же болбосо ал жактан дальше лечение алып албайт. Ошондайлар көп болот экен да.